Казакстанга тартылган чет өлкөлүк инвестиция көлөмү 15,4%га өстү. Инвестициялар жана өнүгүү министри Жеңиз Касымбек маалымдагандай, биринчи жарым жылдын корутундусу боюнча анын суммасы 12 миллиард долларга жеткен. Министр өлкөдө трансұлттук компаниялардын катышуусу менен 34 долбоор ишке ашырылып жатканын айтат. Алардын жалпы суммасы 10 миллиард доллардан ашат. Германия, Нидерланды, Бельгия, Түркия, Кытай сыяктуу өлкөлөрдүн инвесторлору Казакстанда техникалык газ, сода, акиташ, күлбото өндүрүүгө кызыгуу артып жатышат. Ошондой эле картошканы кайра иштетүү да бар. Бир сөз менен айтканда, бардык тармактар камтылган. Если брать статистику с 2005 года, эту статистику Нацбанк ведет. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2005 жылдан бери түз чет өлкөлүк инвестиция көлөмү 265 миллиард долларга жеткен. Борбор Азияга багыттала турган түз чет өлкөлүк инвестициянын жалпы көлөмүнүн 70% Казакстанга тиешелүү. Бул көрсөткүч боюнча көч башында турабыз. Ушул мезгилде келген инвестициянын 50-55% Тоген өнөр жайынын үлүшүндө. Ал эми 15% иштетүү, өнөр жайы жана башка тармактарга тиешелүү. В обрабатывающую промышленность и другие сектора. Министрдин айтымында Казакстанга инвестиция тартуу үчүн тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Мыйзамдар жакшырып, салык системасы, бажылык көзөмөлдөө жана көчүп конуу визалык режими жеңилдетилип жатат. Казакстанга визасыз келе турган өлкөлөрдүн саны да өсүүдө. Азыркы тапта алардын катарында 62 өлкө бар. Ошондой эле түз инвестиция фондун түзүү көздөлүүдө. Ал ири инвестициялык долбоорлорду колдоо менен алектенет.